Бардыңыздарга салам. Мен бүгүн сиздерге сүттүн пайдасы жөнүндө айтып берем. Сүт жаратылыштын тартуулаган эң мыкты азыгы. Сүттүн курамында адамдын организминин өсүп жетилүүсүнө керек болгон бардык керектүү заттар бар. Сүттүн майы муундардын, сөөктөрдүн аралыгын майлап туруучу суюктуктун пайда болушуна жардам берет. Сүт сөөктөрдү жана тиштин эмалдарын бекемдейт, мээнин иштөөсүн жакшыртат. Байыркы даанышман кишилер ар дайым сүт менен азыктанып келгендигин илимпоздор айтып келишет. Жаңы саалып келген сүттү бышыруу үчүн 10-15 мүнөт кайнатуу керек болот. Ошондой эле сүттү белоктуу азыктар менен кошо ичкен ден соолукка пайдалуу. Мисалы, мейиз, курма, банан, күрүч, жаңгак жана башка белоктуу азыктар менен. Нерв системасынын ооруларында, муундар ооруганда ысык сүткө май менен бал кошуп ичсе жакшы жардам берет. Эрте менен эрте ач карын сүткө имбирь салып ичсе бардык организмдер үчүн пайдалуу. Сүттү атайын режим менен ичкен ден соолукка жакшы пайдасын берет. Аны эрте мененки саат 6-дан 9-га чейин, андан кечкисин 17-ден 22-ге чейин ичкен пайдалуу болуп саналат.